Чоң кишилердин адаттары бала үчүн дайыма туура көрүлгөндүктөн тамеки чегүү жаш баланын аң сезиминин тереңине жакшы өрнөк катары орнойт. Аны тартуу адатка айланып кетүүсүнүн негизги түрткү анда никотиндин бар экендигинде. Тамекинин зыяны тарткан адамга 30-40%, ал эми анын айланасында жүргөндөргө 50-60% терс таасир этет. Анын зыяндуулугу тууралуу баарыбыз билген менен туткунунан чыга албай, тескерисинче бул адат коомчулукта жайылып баратат. 27 жаштагы Базарбек Ташболотов да жашоосун тамекисиз элестете албайт. Орточо эсеп менен бир айда 800 сом же болбосо бир жыл аралыгында үй бүлөлүк бюджетинин 14 600 сомун тамекиге жумшайт. Тамекини чекпесең бир нерсе жетишпей аткандай эле боло берет да. Тамак ичип бүткөндө достор менен көчөгө чыккан убакта көбүрөөк чегишке туура келип калат. Өзүм бир күндө 10 штук, 12 штук тамеки чегем. Негизи ошону таштайын деп эле аракет кылып көрдүм, бирок кандай десем, мен аракет кылганда деле максимум бир күн, 2 күн чекпей жүрөсүң, баары бир күн чегип аласың да, себеби койнуп каласың да. Дарыгерлердин айтуусу боюнча ар бир чегилген тамеки адамдын өпкөсүндө эч качан чыккыс так калтырат. Анткени канды кычкылтекке байытып турган өпкө мочалкадан да майда тешикчелерден турат. Адам чылымды соруп түтүн денеге кирип баштагандан 7 секундтан кийин никотин мээге жетип, кан тамырларын кеңейтет. Ошол эле мезгилде канга бөйрөк аркылуу сырткы коркунучтарга табигый каршы туруу милдети берилгендиктен тамырларды кескин түрдө ишкерткен адреналин кирет. Мындай жасалма натурада адаттан улам чыккан карама-каршылыктан тамырларды дайыма микро титирек басып, кан тамырлар эрте эле иштен чыгып жарылып баштайт. Бут колдун майда кан тамырлары өз функцияларын аткара албай калгандыктан организмде түрдүү чирүү процесстери пайда болуп, кээ бир дене мүчөлөрүнүн операция аркылуу кесип салынуусу көп кездешет. Эң коркунучтуусу бул ошол мынабу ооздогу мындайча айтканда кызыл өңгөч, жанагы зек деп коет, ошолордо раковый ооруларды пайда кылат да. Себеби эмне үчүн раковый ооруларды айтып атам? Себеби анын ичинде радиоактивный заттар бар. Ошолор баягы ошонун түрлөрү көп, анын радиоактивный заттарынын. Ал аябай көп анын ичиндечи. Бир куту тамекини чеккен адам мүмкүн болгон деңгээлден 5 эсе көп радиация алат. Бул бир жыл ичинде 200 жолу рентгенге түшкөнгө барабар. Дарыгерлер болсо рентгенге бир жылда бир гана жолу түшүү дурус дешет. Андыктан чылым чеккен адамдын организминде оор металлдар топтолуп, акыры рак оорусун алып келүүсү илим тарабынан далилденген. Эгер үйдө дайыма чылым чегилип турган болсо, бала чаканын бул илдетке чалдыгуусу өтө жеңил болот. Себеби никотин наркозаты жаш балага таасирин өтө тез тийгизет. Ошондой эле тамеки тарткан мырзанын жубайы да дартка кабылат. Тамекинин уусу 30 жылга чейин денеден кетпей адамдын ден соолугун жабыркатат. Окумуштуулар тамекинин дагы бир зыянын таап чыгышты. Гарвардтын медицина мектебинин окумуштуулары тамеки адамдын ДНКсын буза турганын, жабыркаган органдар адам тамеки тартпай калган учурда да калыбына келбей турганын белгилешет. Аталган изилдөөлөргө 16 000 адам катышкан. Эске сала кетсек, тамекинин айынан дүйнө жүзүндө жылына 6 миллион адам каза болот. Чылым дүйнө жүзүндөгү адамдарга 200 миллиард доллардан ашык чыгым алып келет. Тактап кетсек, жылына Америкада 400 000 адамдын, Орусияда 300 000 адамдын өлүмүнө себеп болот. Сымбат Абдакимова, Равил Долоталиев, Атай Сыдыков, Таң нуру программасы.